ар бирибиз уккан жүрөгүбүзгө жакын болгон чыгармалар бар жана ошол жакын чыгармалардын жаралуу тарыхы бар экенин дагы эске салган УТРК Музыка каналында Ырдын тарыхы көрсөтүүсү. Саламатсызбы сүйүктүү көрүүчү? Бүгүн сиздер менен мен Алиман Эсенкалык кызы кызматыңыздарда болом. Жана бүгүнкү сөз кыла турган ырыбыз бул өзүнүн ону дагы сөзү дагы бири-бирине шайкеш келген, атына заты жарашкан десек дагы болот. Өзгөчө чыгарма, ал чыгарма Бакырайынбы деп аталат. Сөз кылбай иштем батынайынбы, сырымды айтып ачылайынбы, сен турмуш куруп кеткенден бери кыйналып жүрөм Бакырайынбы, кыйналып жүрөм Бакырайынбы. Бул чыгарманын кайрмасын же болбосо саптарын ар бириңиздер эле социалдык тармактардан же сыналгыдан, радиолордон угуп калган болсоңуздар керек. Дал ушул чыгарма кантип жаралып калган, кандайча эле оозуна алынды, кантип угармандардын сүйүүсүнө ээ болду, буну бүгүнкү коногубуз айтып бермекчи. Албетте ошол ырдын аткаруучусу, обончусу Насип мырза конокко келген учуру. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Биз дагы. Бүгүн негизи ырдын тарыхы деп өзү аты айтып тургандай эле бир ырдын тарыхына кайрылабыз, кандайча жаралып калды ошол нерселерге кайрылабыз. Сиздин Бакырайынбы деп аталган чыгарманын тарыхын билгибиз келип атат. Биринчи сөзү жазылдыбы, ону кийин жазылдыбы же кандай болуп негизи жаралып калды? Негизи бул Бакырайынбы деген ырды 2018-жылы Москва шаарында чыгаргам. Москва шаарында деген мен bundan мурун деле оондор чыгарып жүргөм, анан кийин Одноклассники деген жана сайт бар эмеспи? Ошол сайттан жана ырларды барактсам ошол Мирлан Самойкожонун стилинде деп жанагы Акжол Дооронбек ошентип жазып киргизип койгон экен да. Анан ошондон Одноклассниктен ошол текст алып бир 2 жума 3 жумадай окуп жүрдүм. Окуп жүрүп анан кийин ошол бир күн ошол уйгутуу болуп жанагы ошол жаралып калды ушул обон. Өзү бул баягы Акжол мырза демек ал оон чыгат деген деле ой жок болуп эле киргизип койгон экен сөзүн. Негизи жанагы бул ырды мен ушул оонун чыгаргандан кийин мен ушул Акжол байке менен байланыштым да, байланышып байке ушул ырыңызга мен оон чыгардым эле, ушуну бир угуп көрбөйсүзбү деп Акжол байке жөнөтсөм, ал деген жанагы Бакырайынбы деген жер аябай одон угулат экен деп мен ошол сайттардын баарынан өчүрүп атканмын деп ошентип айтты да. Сен каяктан таап алдың деди да. Анан мен ошол Одноклассникиден таап алдым деп ошентип айтсам, анан кийин сен автор өзүм эле сөзүн өзүм жазгам деп ырдап чыга берчи деп койду. Анан кийин мен ага макул болгон жокмун, себеби бул керемет жазылган ырдын саптары дагы ар бири жанагы ар бир могу сиздин дагы мисалы мен дагы башыман өткөн бир окуяларды мындай көз алдыма элестетет да ошол ырды окугандачы. Ошондуктан анан кийин Акжол экен өзүң автор болуп кала бериңиз деп ошентип жаралып калгандар. Негизи баягы чын эле ар бир жашоодон алынган, анан көз алдыңан өткөн окуялар деп калбадыңызбы? Дал ушул сөзгө оон жазыш деле балким сиздин жашооңузга кайсы бир деңгээлде таасири жок беле? Балким жанагы мектеп учурундагы бир жакшы көргөн кыздарым болот. Мисалы сиздики деле болушу мүмкүн. Жетпей калган сүйүүлөр. Бул ырдын жанагы элге тарап хит болуп кетиши деле бир ар бир угармандын жана жүрөгүндө айта албай жүргөн, бакыра албай жүргөн нерселерин ошол мен ырдап чыктым дейм да. Анан кийин ошонун баарды жактырып, жана айта албай аткан нерселерин ошол ыр менен айтып алат деп ойлойм да. Бакырайынбы деп темасы дагы мындай башкача го, дароо өзгөчө кылат. Дал ушунтип аталып калышын себеби эмне? Бул ырдын жанагы өзү негизи темасы жок болчу да. Темасы ушу Мирлан Самойкожонун стилинде деп эле ошентип антпеңиз дейсиз жашырайынбы, акыйкат сөздөн катылайынбы деп ушундай жазылган экен. Анан кийин буну Бакырайынбы деген кайрмасын адамдар аябай жанагы тез кабыл алып, ушул Бакырайынбы деп аталып калды. Анан кийин буну ушул угармандар өзү эле Бакырайынбы деп коюп койду да атынчы, ушунда аталып калган. Келиңиз анда бир аз ушул жерден токтоп туруп, ырды бир угуп албайлыбы өзүңүздүн аткаруңузда? Дал ушул Бакырайынбы чыгармасын Насип мырзанын аткаруусунда, аккордеондун коштоосунда сонун баарыбызга кала, анан кийин майгибизди уланталы. Келиңиздер анда ушул жалпы теле көрүүчүлөрдүн урматына, сиздин урматыңызга сөзүн Акжол Дооронбек уулу деген мыкты агабыз жазган ону өзүмө таандык Бакырайынбы чыгарманы кабыл алыңыздар.
Kantin izdeysiz yaşırayın mı? Hakikat sözdün katılayın mı? Gün sana biçtin sezimim ottuy, güçüsü kantin basılayın mı? Basılayın mı? Sızılba içtim batınayın mı? Sırrımdı aytıp açılayın mı? Sen turmuş kurup gitkenden beri kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Armanda kuyup koş oturayın mı? Azapka suyun dostuşturayın mı? Barkına jetip cebir suy albay başkan özümü okşoşturayın mı? Okşoşturayın mı? Sızılba içtim batınayın mı? Sırrımdı aytıp açılayın mı? Sen turmuş kurup gittinden beri kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Sızılba içtim batınayın mı? Sırrımdı aytıp açılayın mı? Sen turmuş kurup gittinden beri kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Kıynalıp жүрüm ay bakırayın mı? Кол чаулар болсун. Азаматсыз сонун аткаруу үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Sızılba içtim batınayın mı? Sırrımdı aytıp açılayın mı? Sen turmuş kurup ketkenden beri kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Kıynalıp жүрüm bakırayın mı? Анан азыр бакырайынбы деп мисалы YouTube платформасына жазсаң, көптөгөн аткаруучулардын аткарып жүргөн ырлары чыгат. Баарын ачып атсаң, биринен бири өтүп жакшырдаган, балким сиздин купулуңузга толбой калгандары бар чыгар. Негизи дал ушул ырды аткарып жүргөн аткаруучулар болгон көз карашыңыз. Негизи баягы бир жакшы ыр чыгарсаң, буну ырчылар ырдаса өзүнчө тонасың да. Анан бул ырды ошол жана Таластык Айпери Ниязбекова деген ырчы эже ошол менин уруксатым алып ошол ырдап чыккан. Анда мен өзүмдөн ырдап чыккан бул миллион просмотрдон өткөндөн кийин, анан кийин ошол эжеге макул болуп ошол ырды эжеге бердим да. Андан сырткары могу жакында эле Роза Шакирова деген эжекебиз ырдап чыктыр. Жакында ошону болуп калдым. Анан ийгилик каалайм. Жанагы ырлар ырдала берсин дегендей. Негизи бардык демек сиздин ырларыңызды ырдайм десе, эч кандай деле каршылыгыңыз жок. Эми жанагы бир сери автордун алдынан өтүп, автордон сурап, албетте жанагы макулдугун берсе, анан ырдаса боло берет, эмне болбойт. Негизи жана сөздөрүндө сен турмуш куруп кеткенден бери деп атпайбы? Сөзүн жазган Акжол мырза менен мындай сүйлөштүңүздөр беле? Чындыгында ал жашоосундан алынганбы? Чындыгында эле турмуш куруп кеткенби? Биз деген кечээ 28-апрелде жана Кошто ошол Акжол Орунбек уулунун жана чыгармачылык кечеси болуп калды. Ошодон биз жол бою Бишкектен Ошко барганча ошол ырлар жөнүндө сүйлөшүп бардык. Анан ошондо мен сурадым да. Ушул чын эле башыңыздан өткөнбү десем, ал дагы аябай мындай сыр бекиткен киши да, сырдуу киши. Анан жанагы мындай ачык эле айтпай койду, бирок эфирлерге барганда ушул башынан өткөн окуяны жазган го деп ойлойм да. Себеби бул анын ырлары ушул турмушка чыгып кеткен байланыштуу, ажырап калганга мындай ошондой ырлар көп да. Анан ошону ойлоп коем, негизи ошол башынан өткөн беле депчи. Башыңыздан өтпөй эле аке деп коем. Ырыңызды, ырларды обондорду негизи чыгарууда алдын ала сизде болобу ойлор, ушул ыр
хит болот керек же бул ыр элге анча өтпөй калат деген. Анан Бакыр айымбы ырдан күтүүңүз кандай болгон? Негизи Бакыр айымбы деген ырды чыгарганымда 2018-жылы чыгардым деп эдим. Анан мен Москва шаарында болгондуктан ошол жакта бир ошол профессионал бир аке бар болчу да. Анан ошол акеге угузгам, ушул ырды ырдап чыктым, кандай чыгардым деп тиги ушул Нурбек деген бакеге айтсам, ал аке болсо Бакыр айымбы деген жер аябай копол болуп калыптыр деп ошентип мен көңүлүм калтырып койгон. Анан мен ырдабай калгам да. Анан ушул Бакыр айымдын текстинде тарыхында эле мен Одноклассникиге ырдап киргизип койсом, бул жакта Динмухаммед, Сүйүнбай Жанибеков деген жакшы ырчы дос балдарым бар. Ошолор ырдап чыкканда бул жакта ырдап чыгып, ошону улам хит болуп кеткендер. Анан негизи жанагы хит болгондон авторун издешет экен. Анан кийин мен кайра ырдап чыгып калдым да. Демек баягы алдында башында ойлогон эле эмес, бирок элге алгандан кийин аны ырдап чыгыш керек. Бул ырдын хит болуп кетишин деп деле ойлогон эмесмин. Себеби мындан биринчи мен бир 2 ыр чыгаргамда, 2 ыр чыгаргамын. Анан ал ырларды YouTubeга деле жүктөгөн эмесмин, бирок негедир жанагы элдер жакшы кабыл албай ушинтип койгондо мен жанагы мындайча айтканда уверенностьтин мындай жок болуп калат экен да. Анан мен Бакыр айымбыдан кийин кайра мен уверенность топтоп калдым да. Себеби жүрөктөн чыкканда жүрөккө жетет дегендей. Барыңыздарга тынччылык каалайм. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Ушул жанагы маданият тармагынан жакшы колдоолор болсо, аларга да ийгилик каалайм. Маданият өкүлдөрүнө ийгилик каалаймын. Ырчыларга да ийгилик каалаймын. Ырчылар жакшы ырларды ырдап чыгышсын мисалы. Ошол силерге да ийгилик чакырганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат чоң, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса хит чыгармаларыңыз көбөйө берсин деп тилек кылабыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, автор жогоруда өзү айтып кеткендей дагы буга чейин бул ырды Айпери Ниязбекова ырдап чыккан. Анын аткаруусунда дагы көпчүлүк элдин купулуна толуп, өзүнүн угармандарын таап, YouTube платформасында көптөгөн көрүүлөрдү алды. Ал эми ал айым дагы бул ырды кандайча аткарып калган, кандай жүрөктөрдөн орун алды, аны өз өзүнөн угалы. Айпери айым дагы биздин студияга келген. Hakikat sözdün katılayındı, gün sana biçti, sezimin otuy, gücüsü gandem, basılayındı, bakırayındı. Sözüm bayıçtem, katılayındı, sırrımdın aydım, açılayındı. Саламатсыздарбы? Мен бул чыгарманы ырдап калганым, аткарып калганым. Мен жакын курбу кызым Жылдыз деген курбу кызым бар. Ошол кыз бул чыгарманы аткарып берер, мага ушул чыгарма аябай жагат деп менден суранат эле да. Анан ушу мындай эле болуп жүргөн боюнча биринчи куплетин анан кайрылмасын билет элем. Анан ошол боюнча эле бир чакан өзүбүз отурган жерде эле ырдап калдым. Анан ошол нерсени ошол курбу кызым соц тармактарга салып, TikTok деген жакка салып койгон экен. Аны мен деле билбейм. Анан үйгө кетем. Үйгө кеткенден кийин бир 2 сааттан кийин WhatsApp'тан жазып, досум, момундай болуп атат, биякта карасаң уже 200 000 просмотр болуп кеттир депчи. Анан ошондон баштап эле кеп көрүүчүлөрдү көбүрөөк топтоп, анан ошо миллион просмотрдан көбүрөөк алып кетти. Анан элге ошентип эле жайылып кетти да. Анан бул ырды өзүмө да аябай жазып, элдер улам айтып атышты, бул чыгарманын толугу качан деп. Анан Насип мырзага, Рыспай Абдыкадыров атабыздын небереси ушул чыгарманын оон жазып койгон экен. Жүрөккө жакын кылып, бизге жага турган кылып, элге жага турган кылып, сону кылып жазып берген экен. Сөзү болсо бул чыгарманыкы Акжол Доромбек уулунуку, ону Насип мырзаныкы.
ошол Насип мырзадан анан уруксатын алып, анан иштеп, ошону мен бул чыгарманы чыгарып, ошо мен аткарып калдым. Кубанычтамын. Бул чыгарма мени дагы аз болсо дагы элге таанытып койду. Насип мырзага дагы, Акжол мырзага дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундайсызда дагы сонун чыгармаларды жаза берсин дейм. Биз болсо аткаруучулар колубуздан келишинче аткарып, ырдан рахат алып, элге рахат тартуулап дегендей бар болушсун. Рахмат. Эмнеге сен ошо бакырайынбы деп ырдап калгансың деп көп кишилер суроо берип жүрүштү. Анан бир кызыктуу дагы суроолор бар. Эмнеге сүйүүңө жетпей калгансыңбы же кандайдыр эме барбы, бул бакырайынбыны ушинтип ырдап калгансың деп. Бул чыгарма өзү жүрөккө жагып калган үчүн жакшы аткарганга аракет кылдым. Бирок ушул чыгарманы аткарып атканда өзүм бир башкача бир ааламга кетип калгандай ушундай бир сезимдер болот. Бул негизи сөзүн жазып аткан киши тарыхын айтып берген кезде бул негизи өз жүрөктөн чыккан экен да. Ошол жетпей калган махабат, сүйүү болгон экен. Анан мен аткарып атканда мындай эле чыгарманы жакшы көрүп калып, ушул чыгарманы аткарган мага жагып эле ошол боюнча эле аткаргам да. Анан менде жетпей калган сүйүү же болбосо андай нерсе жок. Кудайга шүгүр. Авторлор менен болгондо бул чыгарманын ошо Доронбек уулу сөзүн жазган. Доронбек уулу мага сөзүн дагы берди. Ооба, сиз жакшы аткаргансыз, ырдай бериңиз деп. Анан обону чыгарган Насип мырза менен байланышыш бир аз татаалыраак болду. Ал убакта Насип мырза Москва жергесинде жүргөн, анан ал жака байланышка чыга албай, анын телефонун таба албай деген сыяктуу байланышка чыга албай жүрдүм. Анан жаза бердим, Инстаграм дегенден. Анан бир күнү эле жооп берип калды. Анан аябай сүйүндүм. Жооп берип атат деп бул ырды ушул жана айтып кеткен курбум экөөбүз аракет кылдык десем болот да. Анткени ал кызым, курбу кызым дагы улам Насипке ал дагы жаза берди, мен да жаза бердим. Анан бир күнү эле жазды. Досум, бул жакта эме Насип мага жооп берип атат депчи. Аябай сүйүнүп мага ушинтип чалды. Деп эле анан ошол моментте мен да жазып, как раз жооп берип атканда сүйлөшөйүн деп анан уруксатын берди. Аз болсо дагы өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирдим. Андай деле гонорарга өтө деле кымбат нерсеге турган жок. А кишинин ыраазычылыгын алдым. Ошол. Ант издейсиң жашырайынбы, акыйкат сөздөн катылайынбы, күн санап эски сезимим оттой, күчөсө кантем басылайынбы, сызылбай ичтен батынайынбы, сырымдың айтып ачылайынбы, сен турмуш куруп кеткенден бери кыйналып жүрөм, ай бакырайынбы, кыйналып жүрөм, ай бакырайынбы. Эч убакта арманга күйүт кошулбасын. Бакырайынбы чыгармасында айтылган тексттер жалаң гана ырларда болуп, жашообузда андай нерселер кездешпей эле койсун деп тилек кылуу менен бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Ырдын тарыхы көрсөтүүсү УТРК музыка каналында кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалык кызы. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.